Салам достор. Бизде эки жакшы жаңылык бар. Булардын бирөөсү биздин Билимот KG сайтыбыздагы сабактар онлайн түрүндө даяр болду. Эми силер Кыргызстандын же болбосо дүйнөнүн бардык бурчунда туруп биздин сайтка кирип сабактарды үйрөнө аласыңар. Эгерде биздин курстарга келип катышууну кааласаңар, оффлайн түрүндө өзүңөр келип катышууну кааласаңар, анда Баткен шаарында бизде жаңы курс ачылып атат. Ушундай мүмкүнчүлүк болду. Мамлекет уруксат берди дегендей. Ошондуктан азыр биз математика жана химия боюнча группаларды ачкан атабыз. Жалпысынан 4 группа ачылат. Бул группалардын аттарын бир аз кызыктуураак кылып койдук мындай кылып. Андан кийин убакыттарын деле бул жактан көрө аласыңар. Андан сырткары эң негизги нерсе группада жалпысынан эң көп 6 адам боло алат бир группада жана сабактар 1-20 июнь арасы күндөрү болот. Дагы башка негизи бул жакта биз менен чогуу даярдануунун 5 себебин айтып кетели. Эмне үчүн биз менен даярданышыңар керек? ОРТга деле аз калды дегендей. Биринчи себеби бизде сабак берген репетитор мен өзүм боломун. Мен өзүм негизи 2016-жылы мектепти аяктаганмын жана ошол жылы жалпы республикалык тестирлөөдөн негизги тесттен 226 балл жана химия бөлүмүнөн 142 балл алганмын. Андан сырткары республикалык химия олимпиадасынын жеңүүчүсү жана учурда Түштүк Кореяда химия илими жана компьютер илими боюнча 2 кесипте Улуттук университетинде окуп жатам. Мен жөнүндө дагы толугураак маалыматты ушул жерден дагы окуй аласыңар деген. Андан биз менен чогуу даярдануунун экинчи себеби бул сабак өтүлүүчү жайлар. Эң негизгиси бир жайда үйдө сабак өтөбүз жана экинчи офисибиз ар дайым ачык болот. Ал жака дайыма барып туруп, силер өзүңөр каалаган убакытта ар бир группага ачкыч берилет, 24 саат бою кирип даярдана берсеңер болот. Үй болсо Баткен шаарында Жомарт Бөкөнбаев орто мектеби менен гимназиянын экөөнүн ортосундагы көчөдө, Коммунизм көчөсү 13-тө жайгашкан. Ал эми экинчи офис болсо бул Эркиндик эстелигинин жанында Баткен шаарынын так борборунда жайгашкан. Биякта эң негизги өзгөчөлүк биздин экинчи офисибиз ачык болгону деп ойлоймун. Анткени силер 24 саат бою өзүңөр каалаган күнү, каалаган саатта барып туруп, ачкычты алып туруп, ушул жакта даярдансаңар болот. Андан сырткары өзүм деле силерге сабак өткөндөн сырткары университеттин темаларын окуп атам кээде. Мен деле ошол жака барып туруп сабак кылам. Балким ал жакта отурсак, менден түшүнбөгөн суроолорду сурасаңар болот, же болбосо бири-бириңерден сурасаңар болот дегендей. Ал жакта дагы башка дагы бир нерсе, ал жакта экран болот. Музыканы коюп, электрический чайник же тефаль деп коебуз. Алып барып койсок деле, аны менен деле дайыма чайыбыз болот, кээде балким кофебиз болуп турат. Ошентип даярдансак болот. Андан сырткары ой жүгүртүүнү кеңейтүүчү, логиканы өстүрүүчү бир канча оюндар бар кызыктуу. Сабактардын ортосунда тыныгууларда ошону ойноп турабыз. Мурдакы группабыз менен деле ойноп жүргөнбүз. Жана математикалык суроолорду иштегенде деле бир канча аралаш кылып туруп кайра группаларга бөлүп жарыштарды уюштуруп ойносок дагы көбүрөөк эсибизде калат дегендей. Эс алуу боюнча айта турган болсок, буга чейин биз кышында группабыз менен Кара Булак айылына барып келдик эле, Баткен шаарынан жакын жакта. Эми мунусунда деле балким убактыбыз болсо барып келсек болот. Бирок сөзсүз бизде кино тайымдарыбыз болот. Офисте экраныбыз бар, ошол жактан балки силер баарыбыз жаккан бир кинону тандап, арада көрүп эс алып турсак деле болот. Дагы группага бөлүү жана кабыл алуулар боюнча негизи 4 группа болот дедик. Алардын балким 4-өө тең математика же болбосо окуучулар көп болсо, мисалы балким 1-өө химия, 2-өө химия, 3-өө химия болуп кетиши мүмкүн. Окуучулардын санына жараша болот. Анан группаларга бөлгөндө силер өзүңөр 6 адам болуп келип бир группа болууну кааласаңар, ал деле боло берет. Өздөрүңөрдүн досторуңар менен чогуу даярданууну кааласаңар. А эгер андай жок болсо, мисалы биз сынак кылып туруп, бир тест кылып туруп, анан кийин группаларды деңгээлиңерге жараша бөлсөк дагы жакшы болот. Мисалы жакшыраак билгендер бир группа, алар менен батыраак өтүп, анан анча жакшы эместерди дагы бир группа кылып туруп. Андан сырткары бизге келчү окуучулардын баары жалкоолонбош керек дегендей, мотивация болуш керек. Анан курстун акчасын алдын ала төлөө аркылуу курска катталсаңар болот. Башка дагы орундар боюнча албетте орундар чектелүү. Орундар толуп калгандан кийин башка ала албайбыз. Ошондуктан шашылгыла. Ар кандай сурооңор болсо курс жөнүндө суроодон эч тартынбагыла. Бул менин номерим 778 20 54 22. Ар дайым жооп берүүгө даярмын. WhatsApp жана Telegramдан дагы жазсаңар болот. Анда эмесе баарыбызга ийгилик каалайлы дагы. Ушул жылы экзаменди ЖРТ экзамен тордун молоту менен чапкандай жакшы кылып чаап, жакшы кылып жазып кетели.